Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Есенбай Нұрышев, белгілі журналист жана коомдук ишмер. Рахмат сізге уақыт тап келгеніңіз үшін. Мына 31 август жақындап келатат. 5 күн қалыптыр. Егемендіктің күні. Ошол 32 жылдың içinde қандай жетишкендиктер болду, эмнени өзгөчө белгилесе болот. Ошол кездеги максаттар азыркы реалдуулук кандай болуп атат? Эми деп ойлойсуз? Теги демократия, эркиндик, эгемендик келгенде чын эле сүйүнгөнбүз. Ушу чын эле Орто Азиянын Швейцариясы болот окшойбуз депчи. Ошентип убада берген да кайып бизге биринчи президент. Анан бу демократия деген дагы сонун неме турбайбы деп, Анан биздин эми негизги жетишкендикте ушу нерсени айтып келишти. Ошол жылдардан бери ала түгүл Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы андай мындай деп азырга чейин айтып жүрүшпөйбү. Кээде мактанганда тигендай мындай деп. Анан экономика жагын эми айтпай эле коелу. Аны элдин баары көрүп атат, билип атат, эл жон төрөсү менен сезип жатат. Мынабу биздин эң башкы жетишкендикте ушул демократия менен эркиндикти, өзгөчө басма сөз эркиндигин, сөз эркиндигин айтышчы да. Ушундай эркиндик андай мындай деп. Анан эми азыркы натыйжасы кандай болду десек, мен таң калам. Эмне деп айтышты да билбейсиң кээде. Бул чын эле демократиябы? Бул чын эле эркиндикпи? Анан көп бул көз караштар, өзүнчө концепциялар, теориялар чыгып кетпеди. Кыргыз демократиясы илгеритен эле кыргыз болуп жаралгандан бери эле кыргыз демократ. Тубаса демократ деп азыр баардыгы айтышып атпайбы? Анан кийин батыштын демократиясы, бул Европанын демократиясы бизге ылайык келбейт деп. Жакшы. Ошондо эми кыргыздын демократиясы батыштын демократиясынан эмнеси менен айырмаланат? Эркиндикти кыргыз кандай түшүнөт? Европалыктар маселен, батыштагылар кандай түшүнөт? Эч ким так жооп бере албайт. Бирдеме десе эле жана гейлерди айтат. Анан андай, мындай, шундай түкүнчө деп. Жакшы. Андан башка дагы эмне менен айырмаланат? Өзү демократия деген бул башкаруунун формасы да. Мамлекетти башкаруунун эле формасы. Анан эркиндикке кандай тиешеси бар? Деген сыяктуу маселелер да. 18-кылым деле, 18-кылым Америкада тиги демократия деген бу опур топур, абдан коркунучтуу термин катары кабыл алынган экен. Сөзсүз революция болот, анан тоз тополоң чыгат депчи. Ошону жактырышкан эмес экен. Аны Кетсон деген бир тарыхчысы бар, ошол жазган да. Түгүл Медисон да айткан экен. Демократия деген ушундай, андай мындай деп. Анан Джордж Вашингтон кызматынан кетип атып, баягы биринчи президент. Атайын анан жалпы өлкөгө кайрылуу жасаган. Ошонун сөзүндө жүрөт. Демократия жакшы, бирок муну башкаруу механизмине, башкаруунун рульга, машинадагы руль барго, ошол рульга массаны жакындатпагыла деп айткан экен. Белгилүү бир аралыкта кармагыла деп. Себеби массага колу тийсе ошо бүт барын будуңчаң кылып, аңтар-саңтар кылып салат депчи. Анан Америкада деле азыр маселен өздөрүндө көп эмнелер бар. Гипердемократия деп коет. Өтүшкөн бул демократиянын бузулган бир варианты да, бир версиясы. Анан бизде демократияны менимче дал ошондой түшүнүп алдык башынан эле. Эл масса жалпы эл башкача түшүндү, өзүнчө кабыл алды. Анан жогорку катмардагылар өзүнчө кабыл алды. Маселен,
жөнөкөй эле нерсе да бизде мына 3 революция болду, түкүнчө андай мындай деп мактанып атпайбызбы? Дүйнөгө демократиянын эталонун мына биз көрсөтүп атабыз деп, апрель инкылабы, анан дагы бул жоогазын, могазын деп ошентип айтып жүрбөдүк мактанып. Чын-чынына келгенде булар эми демократиялык революция эмес да. Демократия деген өзү күч менен, тополоң кылып бийликти басып алуу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес да. Муну терроризм дейт. Демократиянын көз карашында. 3 ошондой революция болду бизде. Ошонун бүт баары демократиянын жеңиши, анан андай мындай. Менимче ушунун баардыгын элге, коомдук аң сезимге таптакыр туура эмес таасир этип койду да. Анан эми эркиндикке келсек, бу эркиндиктин ар кандай түрү бар. Мыйзам чегинде бардыгы кармап туруш керек да, мыйзам гана кармап. Андан чыгып кетсең, ал сенин эркиндигиң эмес да. Анан эркиндик дегенди биз ошо бири-бирин өзгөчө бийликти, тияк-буякты сөккөнгө айлантып алдык да, сөгүнбөй эле. Тил демей, урушмай, андай. Анан бийликтен жөн жатпайт да. Ким элем кайсы бийлик чыдасын ошентип нетип турса, ал дагы анан кийин баягы орустар айткандай гайкасын катырып сөзсүз бирдемелерди каршы бир механизмдерди, чараларды көрүп атпайбы? Бул деген баягы көнгөн адатка айланып калды да. Маселен, Акаевден кийин, Акаев деле чын-чынына неме да, жанагы тополоң менен келди да. Туурабы? Тос тополоң болуп баягы Масалиевдин учурунда компартияны жок кылабыз анда мында деп эл үчүндө кызылайылыкка батпай кылкылдап. Бурмалап да жиберишкен жана бюллетендерди. Эми бардыгы ошондой. Анан жалаң ошондой зордук, зомбулук менен башталды да биздин тарых. Эгемендик тарых. Ошондон анан эми ар бир келген бийлик, кийинки бийлик, сөзсүз ошо митинг менен, тос тополоң менен алмашып болду. Анан муну эмне десе, бул демократия деп. Бул демократия эмес, айтып атпаймынбы? Бул демократиянын түшүнүгүндө эгер жанагындай болсо, бул терроризм деп эле айтылат да. Биз ошону демократия деп алдык. Анан эң ооз болуп көнүп алдык. Себеби биздин биринчи демократтар, өзгөчө жазуучулар, өздөрүн демократ деп эсептеген жазуучулар, өзүнчө концепция түзбөдү. Демократияда эркиндиктин чеги болбойт. Эркиндик чексиз болот. Анан андай болот, мындай болот депчи. Өзүнчө эле баягы хаостун формуласын алып келип биз демократия деп койдук. Анархиянын моделин алып келип демократия деп элге таңууладык. Өзүбүз да ошондой түшүнүп алдык. Бүт барын. Анан эмне болуп атат эми? Улам келген жаңы бийлик, алмашкан бийлик. Сөзсүз айтат, адам укугун сактайбыз, тигиндей кылабыз, сөз эркиндиги сөзсүз болот, башканын бардыгы болот. Бирок баары биринчи кезекте ошол өздөрү убада берген нерселерди тетир жагынан мыйзамдарды кабыл алышат. Ошого каршы. Тиги Акаевден кийин, Акаевдин учурунда деле журналисттер түрмөгө жарып чыкпады. Түрмөгө канча Эч кандай соттун чечими жок, гезиттерди жаап салган учурлар болгон, жанагы Свободный горы, Жолмухамедованыкы, политика деген гезитти жаап салган, тиги Чынар Жакыпованын гезитин. Анан кийин жанагы Замира Сыдыкованын отуруп чыкты, Анан ошого карабай ар бир жерде мактанып жүрдү. Биз демократиянын боюнча дүйнөдө постсоциалисттик, жалпы социалисттик, мурдагы социалисттик өлкөлөрдүн арасында экинчи орунда баратабыз деп айтып атышты. Биринчи ким? Биринчи эми алар көп, биринчилер көп. Анан биз экинчи баратабыз деп. Эми ага ушундай жомокой эч ким ишенген эмес. Улам келген бийлик
өзі берген, өзі қантып келсе, ошоға қаршы күрөшүп келатат да бизде бийлик. Башкалар ушинтип жибербесин деп. Башкалар эми коркот да, өздөрү ушинтип келди эле, анан кийин биз мына Курманбек Бакиев деле мен автомат менен коргоп алам деп экинчи президент коргоп алды. Эмне болду? Автомат менен. Өзү менимче мына көп изилдөөчүлөр айтып атат да бизде мына постсоветтик, мына совет мурдагы совет өлкөлөрүнүн ичинен мына Прибалтика, Балтика боюндагы өлкөлөр. Ушулар демократияга, мына Европанын стандарттарына тез өтүп кетти, тез көнүп кетти. Эмне себеби эмне дегенде, булар жаманбы, жакшыбы илгери көрүп калган. Ошол Европадагы демократия, Европадагы эркиндик деген кандай болорун, жалпы демократиялык маданият деген эмне, эркиндиктин маданияты кандай. Ошого ылайыктап, ошого жараша булардын да өзүнчө маданияты калыптанып калган болчу. Анан 3-4 муун алардан ажыратып койду эле, кайра ошол маданиятты баягы буякта калганда, жокурап кыргыздар айткандай, канда калганда, кайра өнүктүрүп, азыр мына жашап атышат өздөрүнө ылайык. Ызы-чуусу жок. Европанын мүчөсү болуп алышты, толук кемелдеги мүчөсү болуп алышты. Не дейсиң? Калган биздин калган республикаларда, мына Кавказда маселен дагы да канча тынчыбай атышат баягы. Орто Азияны алсак, ошо демократия деп коюп, бардыгы эле баягы эски авторитардык бийликке ооп кетип атат. Аты бир, заты кичине башкача болот. Башка да. Анан эң жаманан бизде мына негизинен калпты да тарбиялаш керек да маданиятты. Биринчи кезекте маданият өзү ушу калктын арасында калыптанса, демократиянын, эркиндиктин маданияты жакшы болот эле. Аны эч ким козголто албайт эле. Демократиялык салт сананы дагы, эркиндиктин салт санасын дагы эл өзүнүн кадимки улуттук салт санадай эле, карманып, ошого көнүп алса жакшы болот эле. Азырга чейин мына 30 жылдан ашып баратат да. Биз баарыбыз эле кыйкырып атабыз, биз демократиябыз анан. Бирок демократия эмне экенин жакшы түшүнө албай атабыз. Дагы да ушундай. Бийлик да ошондой, эл да ошондой болуп атат. Мынау шарттын теориясы бар эмеспи, жанагы аны түстүү революциялардын эмеси деп. Кайсы бир бийликке келип, өз бийлигин орнотуп алгандан кийин, күчтөнтүп алгандан кийин кеткиси келбейт. Анан демократиялык мамлекетте шайлоо болуп туруш керек, кезеги менен сөзсүз бийлик алмашып туруш керек. Аны ошол атайын жазганда жана аны кээ бирлер жамандап айтышат, мына эменин теоретиги деп, түстүү революциялардын теоретиги деп. Бирок ал туура эле айтканда, жөнөкөй мезгилде алмаштыра албайсың, бирок шайлоо болгон учурда алмаштырса болот бийликти. Анткени төңкөрүш эмес, бийликти алмаштырыш, анткени алар дайым шайлоо учурунда шайлоону жыйынтыктарын бурмалайт, ошондон кармаса болот деп. Абдан туура айтылганда. Мындай да, бул шайлоонун өзү, шайлоонун өзү кийинки ошол мына өткөн кылымдарда, тыйымнелерде шайлоонун өзү деградация болуп баштады. Эми ал башка маселе. Анан шайлоону кантип элдин добушун кантип бурмалап алышты, биз технологиялар пайда болду да. Советтер Союзунун учурунда абдан мыкты өздөштүрдүк да, туурабы? Андан кийин кандай технологиялар болду? Азыр мына бизде добуштар бурмаланбаган шайлоо дегеле болгон жок. Биз көргөнүбүз жок да, баары эле. Мүмкүн эң биринчи шайлоо баягы 95-жылдарда же 90-жылда 89-да өттүбү биринчи жана легендарлуу парламент 89-да шайландыбы? Же 90-чуда. Баягы илгерки совет мезгилинде шайлангандар
жакшы жаманбы кичине адилеттүү болду десе болот. Андан кийинки мына демократиялык шайлоо дегенде айтып атам да. Канча жолу референдум өткөрдү, канча жолу шайлоо өткөрдү. Бардыгын бурмалаган. Мага атүгүл бир айылдагы ошол активтердин бирөө айтты. Да, жанагы эмнеңер жок эле кылып койбойсуңарбы? Мына жерде жанагы бюллетендерди сыза берип колубуз кабарып кетти депчи. Анысы жок эле. Жөн эле мынтип эле койбойсуңарбы деп. Өзүңөр жасап атпайсыңар ошо. Бурмалагыла десенен силер отуруп алып кечке бир күн кечке отуруп деп айткан учурлар болду. Анан ошондо эми баягы төрө да бар да. Таза шайлоо Эроо деген болгон го, математик. Ошол эсептеп чыккан, ага чейин деле көп эсептеп чыккан. Бу принцибинде мүмкүн эмес экен да таза шайлоо. Жок эле дегенде 10% бурмаланат деп. Анан ушул шайлоо демократиянын негизги кандай десем түркүгү да. Шайлоонун таза шайлоо болсо ошонун жыйынтыгын баардыгы тааныш керек. Ошо менен унчукпай мурдагы бийлик кийинкисине орун бошотуп берип, жакшы иште, андай мындай деп ийгилик каалап тынч тарап кетет. Сөзсүз бизде шайлоо болсо эле митинг болуп, анан сөзсүз Ак үйдө канча жолу өрттөштү, канча жолу талап тоношту, банк санк дегендердин баары. Ушунун баарын биз демократия деп келе атпайбызбы? Туурабы? Анан бирөөнүн керт башына асылмай, көзүн чукмай, өзгөчө муну кыргыз басма сөзү, кыргыз гезиттери. Ушу табылга деп эсептешет да көп нерсени. Сөзсүз шакаба менен жазат, бирөөнү жазса да. Сын жазса дагы өзгөчө, сындаса. Анан чукуп баягы кыргыз айтат го, тиги кычытма. Анан сөзсүз чукуп бирдерин жөн сүйлөй албайт да, бирдемеге салыштырып андай. Бул журналистика эмес да. Чынын айтканда. Журналистика эмес. Бул же сатира, шакаба, башка. Мындай одуттуу журналистикада мындай болбойт да. Туурабы? Анан менин набереме шек келтири деп, анан соттошмой, дагы баракет ушинтип ызычуу иши кылып. Анан ошо биз сөз эркиндигинде туура түшүнө албай атабыз азыр. Төмөнкү жактагы туура түшүнө албай атат. Төмөнкү жак дегенде негизинен ушул басма сөзгө, баягы сөз эркиндигине тиешеси бар катмар. Ошондон ошол аркылуу жамбагып келаткан ана катмарды айтса болот да. Анан жогорку катмар сөзсүз бийликтегилер. Анан аларды жөн эле шыбап атса, алардын да жаны бар да. Бийликте турса, анан кийин ушуга бирдеме чара көрүп койбосом болбойт окшойт деп. Иши кылып диктаторлорду, автократтарды эл өзү пайда кылып атат, өзү жаратып атат. Анан өзү ошого ооп алып, масса жалпысынан. Анан демократияны, эркиндикти талап кылат. Ушундай. Бирок өздөрү аны карманбайт. Айтып атпаймынбы, эки тараптан карманбайт. Анан кийин бири-биринен ушундай тиги ишке ашпаган нерселерди талап кылат. Бийлиги барлар бийлигин колдонот, оозун басып, андай-мындай кылыш үчүн көп эле нерселерди көргөдүк мен бул тарыхта, биздин 30 жылдык тарыхта. Анан төмөнкү жагы сөзсүз эле ошентип бирдеме эмнетмейинче бул бийликке үнүбүз жетпейт. Анан бир президент келгенден 3 жыл караңчыдайт, андан кийин эле башталат. Ай мунун болбойт турбайбы? Буларды жоготуш керек, буларды кетириш керек. Антпесек өнүкпөйбүз, мүнтпөйбүз. Ошо өнөкөт болуп калды да бизге. Эгер демократ, чын эле тубаса демократ болсо кыргыз, бир шайладыбы? Кийинки мөөнөткө чейин унчукпай отуруш керек. Албетте, сындаш, сын айтсын, жол жобосу менен, эрежеси менен дегендей. Анан
Кийинки шайлоодо тынч аман башкага өткөрүп беришин болду. Баягы илгери сәл жанагы айтып койчу. Ой, бул биздин келген президенттер сөз атып түшүрмөйүнчө кетпейт экен булар деп. Жанагыдай шайлоо комиссиялар түзгөндө дагы атайын кандайдыр башка ыкма тапса деле болот го. Мисалы үчүн Чехияда шайлоо комиссиясы жок да. Шайлоону стат комитет өткөрөт. Алар жалаң гана санаш керек добуштарды. Башка милдети жок. Канча добуш экенин санаш керек. А тартипти кадимки эле баягы ички иштер министрлиги, полиция аткарат. Эч кандай эме жок. Шайлоо комиссияларын түзүп, эмне кылып, анткени тизмелер дайым болгон, толукталып турат. Кетип калгандар өлкөдөн алар чыгарылат тизмеден автоматтык түрдө стат комитет жасайт анын баарын. Ооба. Анан неме да ал жакта ошо шайлоо учурунда тополоң болбойт. Эч качан. А тополоң массалык митингдер маселен башка жүйөдөн чыгат. Эсиңде барбы, мына мамлекеттик бир телеканалдын маалымат бөлүмүнүн башчысын жанагы Чехияда, Прагада кызматтан алып койсо митинг болгон. 110 бу 120 миң адам. 110 миң киши Праганын эмнесине чыккан. 110 миң киши. 110 миң. Шундук. Эми кылкылдап толуп кеткенде көрдүңбү ошо? Шайлоодон шайлоо үчүн эмес. Ошо сөз эркиндиги бизге толук ачык маалымат жеткирип турсун. Силер өзүңөрдө өкмөт өзүнүн адамын коюп, ошо маалымат саясатын өзгөрткөн атат деп ошондой митинг өткөрдү. Кийин ошол талапты аткарышты. Анан көбүнчө баягы жумушсуздукка, айлык акыга байланыштуу ушундай нерселерде митингдер болот ал жерде. Анан сөзсүз мына Америкада гана баягы жылы шайлоодон тополоң чыкты. Бурмаласын. Ушу шайлоо бир балакетте. Ушунда таза шайлоо болсо болбойт эле эч нерсе андай. Таза шайлоо эми мындай болуп калды да. Азыр ушундай көнүп алышты, таза шайлоо өткөрсөң деле, тап таза болсо деле 100% таза шайлоо болбойт да, чанча-мынча. Ошондо деле эл тиги эл ичинде эмнелер бар экен деп ишенбейт да. Ай булар бир мынап койду го, ушкантип ушу таза болуп калсын анан андай-мындай деп. Ошого көнүп алдык, ошол көнүмүштөн ушул кыйын кайра чыгыш. Өзүнчө бир бул дагы салт болуп калды. Менталитет болуп калды. Ушундан чыгыш бизге кыйын болуп атат да. Эгер ушундан ушул маданиятты алмаштырсак, баягы анархиянын маданиятын, ахлостордун маданиятын, чыныгы демократияга алмаштырсак, анда келечегибиз жакшы эле болот эле да. Эми эң кызыгы ушундай болуп атат да. Бул кыргыз батыштын демократиясы макул жакпайт экен. Жарашпайт экен кыргызга. Кыргыздын өзүнүн демократиясын алып келбейт. Кандай эрежелери бар кыргыз демократиясынын? Анда шайлоо деген кантип өткөрүлгөн? Кантип аныкташкан? Кайра ошого барат, жанагыдай процедураларды иштеп чыгыш керек. Кайра ошол эмеге келет. Ошол эле мына азыркы эмнелерге келет да. Өзүнчө иштелип чыккан ушундай бир эмнелери жок. Болбосо мына баягы илгери коргол салып, же болбосо таш ыргытып жанагы бийлерди манаптар шайлагандай. Ошол кезде дагы мына жанагы бийлерди шайлаганда таш менен ошондо алдаганча таза болгон экен шайлоо. Себеби карап турган, аксакалдар отурган. Анан ошолордун көзүнчө ачык келип эле мен баланчага кара түстөгү таш, ак түстөгү ташты коюп кой, бул тигиники, бул мунуку деп. Ошондо кыйла эле эмне болгон экен. Мүмкүн ошол ыкмага кайтышыбыз керек. Эми ал жөө эле сырткы көрүнүшү да. Мындай болгондо нарын ачык болгон. Ачык болгон. Ташты ким каяка ыргытып атат, бар карап турганда. Ошондон эле билинип калган ким жеңип атканы. Азыр бардыгы жабык деп коет, жабык, жашыруун жабык добуш деген баракет бар. Ошонун бардыгын анан пайдаланып атабыз. Акыбалыбыз ошо эми тиги 30 жылдагы. Мына сөз эркиндиги боюнча
өтө эле көп кысым болуп кетти. Жана блогерлерди камап, пикир айткандарды камап, эгерде жанагыдай маданият өйдө жактагы бийликтин дагы ылдыйкы элдин дагы маданияты жогору болсо, андайга жетпейт эле да. Айтылган сынды кайра керектүү нерсе деп кабыл алыш керек да бийликтегилер. Мындай болуп аткан турбайбы деп алар жашырып, маалыматты жашырып, толук бербей. Анан кайсы болбосун сынды тескери кабыл алып, ага каршы мамиле кылгандан ошондон бузулуп атат баары. Илгери мына ошо Акаевдин учурунда болуш керек, биринчи президенттин учурунда да. Тиги бул чиновниктерди аткан эмнелерди, ак үйдө. Эми биз ошолордун деңгээлине түшөбүзбү деп, ошолордун деңгээлинде көчөдөгү жанагы митинг кандай мындай болсо, мына чыгып койбойсуңар, элге түшүндүрүп эле чыгып таратып койсоңор болот да. Десе, биз ошолордун деңгээлине түшүшүбүз керекпи, аклоостордун деңгээлине деп ушундай болуп калган да. Ал бир менин тиги ошо чыгып коюш деген андан кадырын кетпейт да. Бул демократиянын, бирден бир көрүнүшү. Маданияттын ошо демократиялык маданияттын көрүнүшү. Чыгып, мына келдим алдыңарга. Жанагы айткыла. Сунган моюнду кылыч кеспейт дейт го, сунулган. Чыгып эле ал жеп албайт, нетип албайт. Баягы революциялардын көбүндө ушундай болбоду. Чыксын түкүнчө десе, бекинип жатып алып, анан ушуларга чыгып жүрөбүзбү деп жанындагы кеңешчилер ошентип кеңеш берип, акылмандары. Анан баары опур-топурга айланып, анан кийин башкара албай калып атты. Анан революция, анан ушундай. Эми бу айта берсе арман көп дегендей, 30 жылда эми жетишкен жактарда болду. Турмуш деген орунда турбайт да. Тетиги жунгледеги токойдо жашагандардын деле жанагы экспедицияга барып көрүп айтып атышпайбы? Бир жыл келгенде мондай болчу, жанагы телефондорду көргөндө чочуркап, азыр барсаң дейт, колунан талашып калыптыр жанагы деп. Турмуш, жашоо өзгөрө берет, акырын алга жыла берет. Анан бизде деле болуп атат, турмуш өзгөрөт, жылат дегендей. Бирок негизинен ушу биз демократиялык эркин өлкө катары жашаган жашоонун маданиятын таба албай атабыз, түзө албай атабыз. Анан кайсалап ары бери урунуп, аркы берки жээки урунуп, ушундан кыйналып атабыз да. Жалпы маданият бардык тармактарда, бардык деңгээлде жогоруласа, жанагыдай эч нерсе болбойт эле. Төмөн жак менен, жогору жактын көз карашы, баягы маданияты шайкеш келип турганда, эчтеме болбойт. Бирөө эле мындай дисбаланс, айырмачылык болгондо, ошонун ортосунан анан эмнелер чыгып атпайбы, ызы чуулар чыгып атпайбы. Мындай, анан андай деп. Биздин убактыбызды аяктап калды. Рахмат. Чоң бизде конокто Эсенбай Нурушев болду, белгилүү журналист жана коомдук ишмер. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.